рейстер. Бул дагы рейстерге эч кандай орустар эмес же башка адамдар эмес. Өзүм жалгыз өзүм гана күнөөлүүмүн, башка эч ким эмес. Ушул машинаны дагы берип берет да, мындай айтканда подарка кылып берип берет кошупчу. Так что Еще мына тем бар. Бул запеканка бир күн токтоп калса, өлдү, иш токтойт. Ошого ишти токтотпош үчүн запасной нерселер менен алып койгон. оборот назар, эмнеге бул жакшы бизнести сатып атасың деген сага суроо келет. Или комментарийга жазышат. Эмне деп жооп беребиз ошондо. Эң жакшы нерсе бул поварлар, опытныйлар билет. Мен билем. Будан экөөнү алып койгон, бирөөсү как термос катары иштетилет, бирөөсүн ушундай кылып иштейт. Сушини урат келсиң, а? Молодец. Так, Жакшы эле уже 1 жыл болоюн деп калды. Рейстерде болгоныма. Андан эмес, негизги проблема семейный. Негизги проблема семейный. Мага Москва жамааты, ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Урматтуу биздин мекендештер, Москвада жүргөн бизнесмен, акалар, укалар, тагалар, эжелер. Достор, ушул видео менен поделиться кылып коюшту унутпаңыздар. Мен сиздерге азыр жакшы жерге келип калдым. Канча болот, аренда канча, айына канчадан табат, кайсы местоположениеда, эмне калат, эмне калбайт, полностью информацияны айтып берем жамаат. Бекназар, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мындай жамаат. Азыркы моментте биз Мытищи жактабыз, а? Мытищи менен Долгопруддун ортосу, Москвага карайт. Мытищи менен Долгопруддун ортосу, Москвага карайт экен жамаат. Мен в любом случае жазып коем. Бул жерде суши бизнес туугандар, суши пицца деп коелу, э? Суши пицца. Суши пицца деген готовый бизнес сатып коюп жатат достор, да. Мындай. Канча квадрат метр? Ошодон баштайлы. 53 квадрат метр. 53 квадрат метр. Аренда канча? Ушул айынан баштап 110 миң. 110 миңден. 110 миңден аренда баасы туугандар. Аренданын баасы 110 миң. Терпимо, нормально эле жамаат. Мен өтө көп жерде билем, помещениялар билем, туугандар. 110 миң нормально эле да, кымбат эмес да, андай эле жамаат. Еще локациядагы бул жерде жакшы жер экен. Анан кийин биринчи эле суроолор мындай болот да, Бекназар, эмнеге бул жакшы бизнести сатып атасың деген сага суроо келет. Или комментарийга жазышат. Эмне деп жооп беребиз ошондо. Сатуунун негизги причинасы бул. Сатуунун негизги причинасы бул рейстер. Бул дагы рейстерге эч кандай орустар эмес же башка адамдар эмес. Өзүм жалгыз өзүм гана күнөөлүүмүн, башка эч ким эмес. Убагында документтерди турлаба коюп, Азыр 360 күнгө түшүп калган, андыктан чыккандан кийин 1 жылдан кийин келиш керек. Башка вариант жок. Анан эң негизги маселе бул семейный проблема. Вот ошондой. Да, азыр айтышым мүмкүн да, рейстерде болсоң деле ишти кыла берсең болот да, качып депчи. Качып жүрө алам. Качып жүрүп ишти кылса боло берет, туурабы? Ооба, уже жүрүп эле жүрөм, бардыгы жакшы эле, уже 1 жыл болоюн деп калды. Рейстерде болгоныма. Андан эмес, негизги проблема семейный. Негизги проблема семейный. Мага түшүндүрүп берди да, азыр мындай жерде туугандар. Өзү 4 жылдан бери бул жерде иштетишет экен. Эми 4 жылдан бери иштеп келген адам бул пайда көргөн үчүн бул жерде отуруп иштеп атат да туугандар. Эми 4 айдан бери иштеп аткан жок да, вот банкрот болом депчи. 4 жылдан бери иштетип келем дейт туугандар. 4 жылдан бери, значит, сен пайда көргөн үчүн бул жерде иштетип атасың да, Бекназар, туурабы? Жөнүндө жүрбөсөң керек. Биринчи жыл болбосо дагы, калган жылдары эң сонун болгон. Азыр деле биз дальнейшем дагы иштей турган максаттар көп эле, пландар көп эле. Бирок ушул семейный проблема бул жакында эле болуп калгандыгынан кетишке туура келди. Мындай да туугандар. Кыргызстанга дагы барайлы. 4 жылдан бери жүрөм дейт. Келинчегин Кыргызстанга жүрүп, да чын эле айтып келгендечи. Эми семьяны тандап ошол жака кетиш керек болду дейт туугандар. Ден соолукка байланыштуу бул жака келгени болбойт экен. Атак сата турган оюм жок эле ака дейт. Мынабычы Бекназарчы ушундай деп айтты туугандар. Бирок ишти сонун кылып настроить этип коюп турдасам, автоматизированно уже автомат катары эле кетип атат да жумуш. На данный момент айына 2 миллиондон дедим оборот. Оборот 2 миллиондон айына. Орточо эсепте. Орто эсепте 2 миллион. Бул Яндекс доставка, дагы эмнелер бар эле? Яндекс Delivery, Купер доставкалар бар. Анан өзүбүздүкү. Өзүбүздүкү WhatsApp'тан, Telegram'дан, сайттан, приложениядан чөп. И еще телефондон. Анан кийин, кстати, бул мен айта турган баанын ичине бир машина менен бир электровелосипед дагы кирет экен туугандар. Бул дагы комплект кирет. Аны дагы таштап кетем. Анда кошулат экен, ошол баанын ичинде болот бул дагычы. Бул жерде бардыгы калат. Жакшы. Эми азыр ойлошуңуздар мүмкүн, все равно жакшы бизнеске бир адам коюп кетсе болмой эле дейт да. Не дейсиз? Адам коюп кетсем жакшы болот эле. Өзүң да Анда деле пул калат эле мага. Анда деле мага жөнөтүп турса болот эле. Бирок бул жерде мен Кыргызстанда кала турган оюм болуп атат биринчиден. Экинчиден постоянно алектенип туруш керек бул жактагы адамдар менен.
адамдар алмашса звонок менен таап турам мен. Келет кетет ошого сат бир жолу кетип турам. Мынандай туугандар, анан дагы бир нерсени айтып кетели. На данный момент иштеп атат бул жер. Алган адамга бир нежеледай мындай сопровождение менен иш көрсөтүп койсун, жөнүндө таштап кетип калбайт. Жок, келип ала турган адам өзүм да кошуп иштейм десе, бир күндө пиццаны үйрөтүп коем, камыр пицца кылышты үйрөтүп коем. Анан бир жуманын ичинде мен поставщиктердин баардыгын номерлерин калтырып, кайсы жерден кандай выгодный продукт алганды үйрөтүп коем. Номерлеринен бери тааныштырып, баардыгын системага коюп коем. Бул жакта эки повар иштеп атат туугандар. Алар да калат дейт, если что, айлыкты как положено штык берем дейт. Профессиональный опыты бар поварлар бар экен, алар да калат дейт. Дальше өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ушундай жамаат. Азыр камерада эмне көрсөңүздөр, ошонун баардыгы бири 1,5 миллионго коюлду баасы. 1 миллион 500 коюлду, дагы сүйлөшүү жолдору болот, бир аз болушу мүмкүн экен. Дагы мен айтабыз деп атып, Бекназар. Поварлар кассаны дагы билет. Кассаны дагы. Эң жакшы жагы. Анан поварлардан кыжалат болбосун, поварларды мен деле таап берем. Мен всегда связьда болом WhatsApp'та. Булар еще өздөрү деле таба берет. Булардын опыты көп. Бул жерде канча бала келген. Курьерлерин каласа курьерлерин таап берем, кассасын каласа кассасын таап берем. Кыскасы бул адам жаңы иштейм деген адам болсо дагы бул иште. Хоть опытный болсо дагы, хоть просто бизнесмен чекеде турам деген болсо дагы боло берет бул акча. Мындай айтканда жамаат эки дос менен келип, команда менен келип эле сразу ишти баштасаңыз болот да, бул жерде сразу эле баштасаңыз болот. 4 жылдык отчетум бар дейт. Мына эми бир айлык экен, 4 жылдык полный жазат экенсиң, мерге арендага, коммуналкага, маркетингке, налогко, налог бар да. Еще 4 жылдык отчетум келсе, мен өзүм көргөзөм өзүнө. Полный көрсөтөсүң, а? Бул жерде бир айлык гана. Бир айлык гана отчет туган. WhatsApp'тан сураса, ушуну жөнөтүп коем. Жамаат, көрдүңүздөрбү, каждый мелочина чейин бул жигит жазат экен бул жердечи. Эмне канчага канча расход кетти, оборот 2 миллионго болуп атпайбы эмичи? Общий на данный момент средний 2 миллион оборот болот экен. Ошондо 2 миллиондон эми өзүңө канча ашырып каласың туугандар. Бул зарплата поварга, бухгалтерияга, налогко, арендага берип атып, продукт алып, анан өзүңө канча ашырып каласың достор. Ушуну эми бизнесмендер өздөрү билет туугандар ушундай. Анда эмесе бир сыра көрсөтүп чыгайлыбы? Же дагы айта турган сөздөр калдыбы? Айта турган ушул локация дагы жакшы. Локацияны айта турган болсок, 10 километр бир эле жол эмес, бул 2-3 вариант жолдору бар. Доставкага өтө ыңгайлуу. Вот ошол жактарын да караса болот. Анан экинчиден бул жерде кокусунан продукттар көрүнүп калса, жаныбызда бухта бар. 90% ушул жерде нерселер бар. Анан еще мен калганын кандай кылса стопко турбай турганын түшүндүрүп коем. Еще мен 1-январда да токтоткон эмесмин, 4 жылдан бери бир дагы күн токтогон эмес. 4 жыл без перерыв иштеп атасың. Бир дагы нерсе стопко турган эмес. Бунун себеби дагы ушул жаныбызда бухта бар. Конечно, сода болбосо эч ким токтотпойт. Назар кирип чыгалы. Мен киргенде эле туугандар бул жерде мага сразу эле суши менен пиццаны жедим мен, чынын айтып коеюн. Мынадан жедим мен уже. Сонун экен, даамдуу экен. Анан 1,5 миллион на самом деле туугандар, мындай пустой жерге ушундай кылып даярдайм десеңиздер 1,5 миллион жетпей калат жамаат. Бул жерде мына зона касса 1 көрдүңүздөр, а? Полный калат дейт туугандар. Бир эле мына ИП гана калбайт дейт. Эми ИП-ныкын билесиздер. Мына окшогон таблица отчетум бар 4 жылдык. Мына ушуга окшогонду мына жерде бардыгы бар. 26-22-ден баштап. Күнүгө соданы жазат окшойсуң, а берби? Бардыгын жазабыз, ооба. Яндекстик өзүнчө, Купердик өзүнчө, мына бардыгы биригип өзүнчө полный көргөзүп берем. Жакшы. Жакшы. Так, бул жерде мындан карала туугандар. На самом деле мунун бардыгы акчада. Мунун бардыгы каждый нерсе акчада бул жерде. Соустар подготовленный. Бул жерде холодильник, большой холодильник бар экен, ичинде толтура суусундуктар. Бул жерде кофе машина бар экен, тоже иштейт деген. Кофени ичтик. Бул жак типа склад. Еще бул жерде намаз окусак болот, ушул жакта кылгыла. Еще бул мына жерде анча-мынча нерселер бар. Ремонт кылганга запасы менен алып койгом кээ бир нерселерди. Бул фритюрница запасы менен, бул тефал, еще мына тем бар. Бул запеканка бир күн токтоп калса, өлдү иш токтойт. Ошого ишти токтотпош үчүн запасный нерселер менен алып койгом. Оборудование, а? Бир да күн токтотуп койгонго аракет кылгам. Бул жерде холодильниктен 1, 2, 3 мындай. Холодильник бирөөсү запас, бул кышында иштетилет. Бул кухня уже, а? Мына туугандар кухня чоң. Но раздача экен, как положено раздача экен жамаат. Раздача. Эки повар иштейт экен, бирөө уялып чип кетти, бирөө уяга о шефке баары бир экен, ишти кыла берет экен, молодец. Мына туугандар, рыбаны разделка кылып атышат. Бул жерге өтсөк, зона суши бар. Эми баягындай холодильник эме да. Бул жерде
Анан атын фритюрдан эко бар дедиң, э? Фритюрдан эко бар. Себеби Мына канча? токтоп калышы мүмкүн. Мына эмне эле? Бул печка. Вот ошо печканын дагы мурда күйүп калчу, буну алмаштырганмын. Ушунун эми тенин дагы запасын алып койгонмун. Эсличи, ушунун тенин алмаштырып коюп, дальше иштетип кетебиз. Кондер бар экен, э? Анан рисоварка бул профессиональный. Будан эко. Бул жөнөкөй рисоварка эмес, бул эң жакшы рисовар, бул поварлар, опытныйлар билет. Мен билем. Будан экону алып койгом, бирөөсү как термос катары иштетилет, бирөөсүн ушундай кылып иштетебиз. Бул жерде дагы бир холодильник, кондиционер как положено иштеп атат. Кондиционер иштейт. Бул жерде зона мойка, көрдүңүздөр жаман. Аккуратно турат, бардыгы чер чачылып, пачылып кеткен эмес. Могу не дейт эле? Бул пицца печка. Пицца Бул печка. пицца печка эки жагы тең иштейт. Бул токтобой күнүнө 50-60 пиццаны кылып берет. Жакшы. Сезондо. Бул токтоп турган бизнес эмес экен, жамат, бул иштеп аткан, адан момент иштеп атат дейт. 1 миллион 500ге койдук. Бул жакта бул жигитибиз. Атың ким болот туган? Рыскелди. Кайсы жаштасың? 19. Жашпай турбайбы, Рыскелди. Сушини урат кезиң, э? Молодец. Так, жакшы. Даже өзүнүн уборный дагы бар экен жамат бул жакта. Мынаке. Көрсөтүп коелу эле, уборный деле бул важный нерселер. Таза, ухоженный. Вот уборный жамат. Кирсеңиздер тугандар мына. Дагы эмне дейсиз? Бекназар. Жер уловитель менен договор, о башынан баштап бар, ЖКХ менен бар, мусор алып кете турган менен договор бар. Бардык договорлорду өткөзүп берем. Полный автоматизированный экен да. Жүр, эми машинаны көрсөтүп койлу. Эми эшикте главный машинасын көрсөйлү тугандар. Бул жерде 1,5 миллиондун ичинен эме кирип атпайбы? Мынау велосипед келет. Иштейт да бул, а? Бекназар айтып коң. Жамат, бул жерде мына как положено, мынау деле 50-60 миң турат азычы. Бул пульт рабочий, как положенный, электро велосипед бар. Пульти бар экен да мына. Пульт менен иштейт. Мына достор, местоположение көрсөңүздөр болот, тугандар мына. Дмитрийский шоссе, эсечте көрдүңүздөр жамата. Ушундай келет экенсиңер. Ошондо бир машина дагы бар экен. На ходу машина? На ходу. Еще бунун жакшы жери круглосуточно иштесе болот. Мен просто круглосуточно үй бүлөмө байланыштуу иштей албайт элем. Үйдө дагы жашайын деп. Мына жер дагы сонун жер экен, бирок местоположение. Бул жер башында просто поле болчу. Мен ашкан малда. Азыр адамдар агат мындайдан, кечке мал агат. Мына достор, Мына жерде метро. Ошого бул жактан адамдар бардыгы ушул жерден өтүп түшөт. жылы канча бунун? Бунун жылы 97. 1997. Объем 1.5 болсо керек. 1.4. 1.4 механика, автомат. Механика. 1.4 механика экен, жамат доставкага иштетебиз дейт тугандар буну. Ну, нормальный тачка. Доставкага болот да по району туру. Bluetooth, зарядник бардыгы бар, магниттери бар. Жакшы иштеп атат данный момент. Тугандар, ушул машинаны дагы берип берет да, мындай айтканда, подарка кылып берип берет, кошупчу. Так что эми чалгыла жамат, алдына кергиле, көргүлө, Бекназар менен сүйлөшкүлө. Надо будет бир жума. Сопровождение кылып чогуу иштейбиз дедиң, а? Чогуу бардыгын үйрөтүп коюп анан кетем. Жакшы. Ушундай тугандар. Ушуну менен видеону аяктайбыз жамат. Видео дагы бир 10 мүнөттөй болуп кетти. Чала бересиздер.